Биометрикалык паспорт боюнча мыйзам долбоорун мамлекеттик каттоо кызматы депутат Дастан Бекешев менен биргеликте иштеп чыккан. Анда паспортто жарандын аты жөнү сүрөтү гана болуп, ал эми башка маалыматтар электрондук чипте камтылат деп жазылат. Электрондук паспорт 2017-жылы жарандарга берүүгө даяр болот экен. Ошол эле учурда эски паспортун каалагандар гана жаңыга алмаштырат. Себеби 2004-жылы жүгүртүүгө чыккан паспорт колдонуудан чыкпайт. Мындай маалыматка депутаттар анча ишене алышкан жок. Они говорят, что не обязательно менять. Азыр алмаштыруунун зарылдыгы жок деп айтып жатасыңар. Бирок шайлоо учурунда же кайсы бир зарыл жумушу чыкканда алмаштырууга мажбурлайсыңар. Буга чейин деле ушундай учурлар болгон. Анын үстүнө паспорттогу электрондук маалыматтарды сактоонун коопсуздугу жагынан депутаттар күмөн санап жатышат. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү маалымат 3 багытта коргоо менен камсыздалганын айтып ишендиришти. Ал эми электрондук картта 12 коргоочу элементтер бар экен. Жаңы паспорт 10 жылдык мөөнөткө берилери айтылууда. Кандай бекерле алмаштырып бересиңерби документтерди же акча төлөйбү биздин жарандар? Азыркы убакытта ошол жана мен долбоордун айтып кеткен долбоордун алкагында 2 миллион бланк бекер берилет. Андан тышкары биз дагы 1 миллион бланкка биз азыр каражат издеп жатабыз. Если бул маселе чечилсе, бул ошондо чечилиши мүмкүн да. Дал ушул каражат издеп жатабыз деген билдирүү документтин артка кайтарылышына себеп болду. Айрым депутаттар кесиптештерин 1 миллион бланкка каражат булагы табылмайынча мыйзам долбоорун колдобоого чакырышты. Себеби эл өкүлдөрү паспорт жарандарга акысыз берилерине толук ишенич болгондо гана мыйзам долбоорун кабыл алууну чечишти. Ал эми комитеттин төрагасы аткаминерлер паспорт берүүнү бизнеске айлантып алганын айтып чыкты. Бул долбоордун артында чоң коммерциялык долбоор турат, анын артынан бизнес болот. Мен түп тамырда каршымын. Себеби дегенде өкмөт депутат аркылуу лобби жасап атат. Лобби деген жакшы эле сөз. Ошон үчүн бул боюнча ойлонушубуз керек. Жанагындай болбой, анан эртең биз кийирип койсок, эл баары айтышы мүмкүн. Мына өкмөттө жогорку кеңеш дагы кабыл алып берди мыйзам. Биз паспорттарды алмаштырышыбыз керек, акча төлөшүбүз керек десе, өкмөт чыгат, үн чыкпай коет, жолсом чыгат айтат. Мына жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып берди дейт. Анын үстүнө документ чийки иштелгени айтылды. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрүнүн бардыгы электрондук паспорт киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы добуш беришти. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Рахмат. Бир добуштан рахмат чоң.